Варфел фирмасында гүл терип иштеп атабыз. Буюрса мына акыркы күндөр чистка жөн эле тазалап, ары бери басмай. Mo аял кишилер келип иштесе болобу дегендерге бир жакшы бир эме кылып татем Казакстандан болот. Ушундан бир эки ооз сүйлөп, анан интервью алалы дегенбиз. Тате кандайсыз? Чарчабадыңызбы? Жок, чарчаган жокмун. Тате эмеге агричар менен келдиңизби? Iya, мен агричар менен келдим. Эмени бул жака канча күттүңүз? Мен мында көп күткөн жокмун. Бирок биз енді тез келе қалды. Тез эле келди. Онлайн өттүк, офлайн өттүк, анкета толтурасың. Визовый центрге барасың. Эң алдымен приглашение келет, сабырчылык. Тате, бу Варфел фармга келгенде гүл терип кыйналбадыңызбы башында? Енді басында кыйынчылыктар болду, болмады эмес. Тез үйрөнүп калдык. Тез үйрөнүп кеттиңиз. Эң көп канча жашык тердиңиз? Ең көп 17 жаш. 17 жашык. Ой, 17 жашыкты мен деле терген эмесмин да. Сиз даже менден ашып кетипсиз да. Мен жап-жаш болуп туруп 17 жашык терген жокмун. Эң көп 15 жашык тердим да. Сиз аябай мындай бакылап мындай эме аял экенсиз да. Сабыр берсин, эме болбосун, сизге күч кубат берсин. Рахмет. Ушундай кылсын. Анан дагы бир сурайын деген, жашыңыз 49да дедиңиз, Iya, мен жасым 49да. 49да. Мынакей, жашыңыздарга карабай бул жакка келип иштесеңиздер болот.